Терроризмге жана диний экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын алкагында Ысык көл районунун Жаркынбаев айылында жайгашкан Казатбек Маматов атындагы орто мектебинде иш-чара өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын 2022 жылдан 2026 жылдарга карата диний чөйрөдөгү мамлекеттин саясатын ишке ашыруу жана Ысык көл районунун аймактык иш-чаралар планынын негизинде уюштурулду. Аталган иш-чара «Биз диний экстремизмге каршыбыз, жаркын келечек туура жолду тандайбыз» деген ураандар алдында өтүп, ага Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү, прокуратура кызматкерлери, райондук башкы имам-хатип, билим берүү бөлүмүнүн адистери, мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар катышты. Балам, мени кечирип койчу балам. Мен мындан кийин сени жалгыздыкка калтырбайм. Сенин жалгыз сезгениңди интернеттеги досторуң толуктаптыр да балам. Бул иш-чара форум театр менен, ачык сабак менен окуучулар арасында диний экстремизмди кандай алдын алса болот, кандай түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзсө болот, мугалимдер арасында, ата-энелер арасында жакшы түшүндүрүү иш-чарасы болуп өттү. Диний багытты жөнгө салуу, түшүндүрүүгө арналган иш-чаранын жүрүшүндө форум театр, интерактивдүү сабактар, жасалма интеллект элементтери колдонулуп, жаштарга туура жолду тандоо, радикалдык агымдардан алыс болуу боюнча кеңири маалыматтар берилди. Байке, мен коркуп жатам байке, бирок сиз мага ишениңиз да. Мен сиздин ишениңизди актагым келет. Балдарга биз ар дайым кандай жол менен ушул азгырууларга кирип кетпөөсүн дайыма көрсөтүп, үйрөтүп келебиз. Азыр интернет булагында өзгөчө жаш өспүрүмдөрдү азгыруулар өтө көп. Алардын акыбалын, алардын жакындарын пайдаланып, ушундай туура эмес иштерге үгүттөөчүлөр да көп. Мына ушул жолдон окуучуларды сактап калуу максатында мектептерде ар дайым иш-чаралар уюштуруп, тарбиялык сааттар өтүп, ачык сабактар өтүп турулат. Жаңы эле өзүңүздөр көргөндөй, экстремизм тууралуу иш-чара өттүк. Ал иш-чарадан биз өзүбүзгө керектүү көп маалыматтарды алдык. Дин жөнүндө көптөгөн түшүнүктөрдү туура эмес деген сыяктуу нерселерди айтып, мындайча айтканда бизге чоң жардамын берет. Жана ошондой эле өзүбүз дагы диндердин өнүгүү тарыхы сабагын өтөбүз. Ал жактан биз абдан көп маалыматтарды алабыз. Экстремизм, терроризм жана башка темалар боюнча көптөгөн маалыматтарыбыз бар. Аталган иш-чара Ысык көл районунун аймагындагы 6 мектептин мугалимдери, окуучулары жана ата-энелери тарабынан биргеликте даярдалып, жаш муундун аң сезимин жогорулатууга, коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө багытталган маанилүү максатты көздөдү. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары үчүн Ысык көл районунан.